Hoş kelipsizler. 30 minutlik efir kılavuz buyursa 20 soruğa толық жооп берем. 20 soruğa. Анан ич катуу тууралуу, өт тууралуу суроо бербей эле койсоңуздар жакшы болот. Себеби бул темаларда мен жетиштүү эле видеолор чыгарып койгонмун, ошондон кирип, ошол баракчага ошол видеолорду көрүп алсаңыздар болот. Ошол өт темасына жана ич катуудан башка темаларда суроо бериңиздер. Ошол темаларга жооп менде ошол баракчамда бар жетиштүү. Ошол видеолорду көрсөңүздөр жооп ала аласыздар. Арыктоо темасында, ич катуу темасында, анан дагы өт темасында менде видео материалдар көп. Ошолорду көрө аласыздар. Калган темаларда суроо бере берсеңиздер болот. Алейкум ассалам. Буюрса 30 минуттук эфир болот. 23:50 чейин эфир кылабыз. 20 суроого тактаана жооп берем. Калган суроолорго жооп бербей калсам капа болбойсуздар. Анан дагы айта турган нерсе, акырында кошумча бир оору тууралуу маалымат берем. Анан дагы анча маалыматтар болот. Саламатсызбы, мен кызыл ашык сөөгүнүн териси карайып атат, көп болду сөөгү. Кызыл ашык. Кызыл ашык. Скриншот алып ташыйм, ошондо жакшы болот экен, иштеп калышым үчүн. Ушул суроого жооп берип көрөйүн. Саламатсызбы, менин кызыл ашык сөөгүмүн териси карайып атат, көп болду сөөгү. Нурик, сиздерге жооп берейин. Демек, бул негизи эмнеден кабар беришин мен тактааны айта албаймын. Мен кызыл ашык сөөгүмүн териси карайып атат. Нурик, мындай кылгыла, силерге сунушум. Ден соолукту жакшыртууга аракет кылгыла. Ден соолукту жакшыртуу үчүн анын табигый муктаждыктары болот. Ошонун баарын бериш керек. Керегинче укташ керек, керегинче суу ичиш керек, керегинче пайдалуу азыктарды жеш керек. Айталы бир күндө 1 литр суу ичиңиз. Аз дегенде 6 саат уктаңыз. Анан уйкунун көптүгүнөн дагы эртерээк болгону жакшы. Ошого басым жасаңыз. Анан дагы тамак ашты мүмкүн болушунча ар түрдүү кылыңыз. Ушулардын баарын кылып көрүңүз. Анан ошол бутуңуздун карайган жери турбайбы, териси. Ошол бутту бир жума катары менен күндө жууп көрүңчү. Ошол сууга бир аз сода кошуп коюңуз. Жууган сууңузга эле бир аз сода кошуп ошо менен жууңуз. Балким ошо менен жок болуп кетет. Негизи бул ден соолуктун бир аз начарлап баштагандан кабар берген нерсе да. Ошондон ушуну жасап көрүңүз. Ден соолукту жакшыртууга аракет кылыңыз. Буюрса, ошону менен жакшы болуп кетесиз. Тери аллергия боюнча, ал боюнча билбейт экенмин. Аллергический кашльден айыкса болобу, жакшы болбой атат. Кыскача айтайын. Аллергия деген сөз мындай да. Аллергия бул организмдин кандайдыр бир нерсени мындай кабыл албай коюусу дегендей бир мааниде жатып калат да. Ошондуктан эмне сизди аллергия кылып жатса, ошондон качыш керек. Негизи көзгө көрүнгөн канча нерсе болсо, ошонун баары эле аллергия кылышы мүмкүн. Ошондуктан аллергия чакырган нерсе эмне экендигин аныкташ керек. Ар бир адамдын аллергиясы ар кандай болот. Мисалы, тамак ашка аллергия бар, дары-дармекке аллергия бар, чаңга аллергия бар. Ушундай түрлөрү көп да. Эмнеден аллергия болуп жатканыңызды аныктайсыз, ошодон өзүңүздү тартасыз. Анан аллергиянын дарысын дагы сөзсүз түрдө ичесиз. Мен билгенден аллержи деген дары бар. Баарыбыз эле билебиз муну. Анан аптекага барсаңыз, негизи көп эле түрлөрү. Эң жөнөкөйү димедрол. Димедрол деле ичсеңиз болот. Ошол өзүңүз тандап, даже укол түрүндөгүсүн да калсаңыз болот, бир 5 күнгө чейин. Андан кийин таблетка түрүндөгүсүн бир эмес 2 алыңыз дагы ичип көрүңүз. Максимум бир 10 күн ичип көрүңүз, кандай жылыш болот. Анан муз дагы ичпеңиз, суукта болуп, мындай муздап калбаңыз. Ошондо буюрса тезирээк айыгышыңызга мүмкүнчүлүк пайда болот. Менин жообум ушундай. Демек, кийинки суроо.
Саламатсызбы? Менин оң бутум таманын бир моментте ысып кетип атат. Эмнеден рахмат. Эми муну негизги суроо катары көрбөй эле коелу. Менимче бул баарында эле болот. Норма деп түшүнөйлү. Бизде болгон кандайдыр бир өзгөрүүлөр бул физиологический и патологический. Физиологический деген сөз, мисалы, бутубуз оорушу мүмкүн, башыбыз оорушу мүмкүн. Бул оору катары эсептелбейт. Кээде боло турган нерсе баарында эле. Оору деген нерсе бул бир аз татаалыраак нерсе да. Өзгөрүү сөзсүз түрдө болот. Кайсы жериңиз ооруп аткан болсо, ошол жерде өзгөрүү болот. Физиологический бир аз болуп турат. Мисалы, кош бойлуу аялдарда жанагы зарна деп коебуз го, ошондой болот. Бул физиологический. Анан эгерде патологический болсо, анда аз дегенде 3 белги болуш керек. Ошол үчөөсүнөн ашыкча белги болсо, значит ден соолукта кандайдыр бир өзгөрүү бар. Өзүңүзгө карашыңыз керек. Ушул бул дагы ошого окшош. Эми ысып кетип атпайсызбы? Мисалы, күнүзү муздап калсак, кечинде ысып дегендей мындай нерселер боло берет. Так. Саламатсызбы? Көбүрөөк жазсам жүрөгүм калкылдап чыгат. Эмнеге? Көбүрөөк жазсам жүрөгүм калкылдап. Суроо мага түшүнүксүз болуп калды, дружба, кечиресиз. Айсты 2 ичсе болобу? Ушул суроого мен мынтип жооп берейин. Эми бардык нерсени эле болбойт деп отрицать эте берген деле жакшы эмес. Анын үстүнө аны билип билбей туруп, мага бул тааныш нерсе эмес. Мен билгеним бул пайда болгонуна уже 70 жылдан ашып калган дары каражат. Бул эми адамдарга деп эмес, жан-жаныбарларга деп чыгарылган, бирок азыр сатууда. Бул эми жанагы аптекаларда эмес, болгону башка жол менен, жанагы бат сыяктуу ыкмада сатылып жатат. Ошондуктан мен сизге колдонуң деп сунуш бербейм, колдонбой эле коюң деп дагы айтпайм. Өзүңүз таразалап көрүңүз. Сиздеги ооруга ал канчалык деңгээлде жардам бере алат. Негизги дарыларга көбүрөөк басым жасап, муну кошумча колдонсоңуз балким жакшы болот. Облепиховое масло ичсе болобу? Жасмин болот. Облепиховое масло ашказан жарасын, 12 ичеги жарасын, гастритти, анан геморройду, дененин кайсы жеринде жара болсо, ошонун баарын жок кылууга жардам бере алат. Ичип турсаңар болот. Бирок өтө көп убакыт ичпегиле, бир аз, мисалы, 10 күн ичип көргүлө, жыйынтык болуп жатабы? Эгер жыйынтык болуп жатса жакшы, болбосо колдонбош керек. Папиллома моюнда кантип кетирсе болот, кычышат. Жанагы чистотел деген бар экен го. Мен көргөн эмесмин, калгандай болушун эле билбейм. Ошол чистотел менен кетирет деп укканмын. Менде да зоб барды. Зоб бар дегени бул сизде оору дегениңизди билдирбейт. Эгер грамотный эндокринолог болсо, сизге зоб деп эле айтып койбойт. Зоб кайсы түрү? Гипотирозбу, эндемический зоббу, же тиреотоксикозбу? Ошону аныкташ керек. Ошого карап туруп, анан айтыш керек. Бул мындай деп түшүндүрүп бериш керек да. Эгер сизге жөн эле зоб деп койгон болсо, же сиз өзүңүз УЗИден көрүп калдыңызбы, же бирөө айтып койдубу? Бул эми так эмес, такташтырыш керек да. Соода салып жууш керек. Ооба. Мына Зура Базарбаева бир болсо, мен туура жооп бергем, жана кайнак сууга сооданы кошуп жууңуз дедим эле. Демек, бул жакшы жардам берет. Эфир ачып берем. Рахмат. Жакшы, рахмат, Айпер, өзүңчү. Колтук тизем эмнеден карайып кетет, жакшы эле болчу. Колтук тизе. Бул боюнча менде мындай толук анык маалымат жок болгондуктан сизге тахмин азырча жооп бере албаймын. Бирок өйдөдө айтып өттүм, дененин кайсы бир бөлүктөрүнө кара уюлардын болуусу ден соолукка начар көңүл бурулуп жаткандыгы деп мен түшүнөм. Ошондуктан өзүңүзгө жакшы карап көрүңүз. Анан бул дагы ар кандай оорунун белгиси болушу мүмкүн негизи. Маалымат таап сиздерге анан бөлүшөм. Дененин караюусу деп жазып коеюн. Караюусу. Так, кийинки зоб. Зоб семиртпейт, зоб семиртпейт. Аэсти ичсе болобу? Аэсти жооп бердим. Чаңдан болуп атат, швеядамын, тамактанбай калбайт. Мынакей, өзүңүз билет экенсиз эмнеден аллергия болуп атканыңызды. Демек, сиз маска тагып иштешиңиз керек. Маска
бир масканы максимум жарым саатка чейин такса болот. Ошондо бир күндө бир 8 саат иштей турган болсоңуз, бир аз дегенде бир 6 маска алып коесуз да, улам алмаштырып колдонушуңуз керек. Эйфүлеништим. Врачтын сунуштан ичсеңиз жакшы. Өтүм жок, орозо кармасам болобу? Демек, өт жок, орозо деп жазып коеюн. Орозо кармаса. Сизге жооп берейин. Эгерде сиз өтүңүздү алдырган убактыңыз 1 жылдан ашкан болсо, мисалы, былтыры 10 мартта мурда өтүңүздү алдырган болсоңуз, демек 1 жыл болгон болот, 1 жылдан ашкан болот, орозо кармасаңыз болот. Анан эме байкап көрөсүз. Эгерде орозо кармап жатканда өтө кыйналсаңыз, оозуңуздан ачуу келе берсе, анан дагы кандай белги болот? Демек, өт көп куюлуп калат да. Себеби аны кармап калчу өт капча жок. Эгер кыйналчу болсоңуз, жалпылап эле айтканда, анда азырча кармабай турасыз. Айтымат рахмат. Анан эгерде кыйналбасаңыз, анда орозо кармасаңыз болот. Эгерде сиз өттү алдырганыңызга 1 жыл боло элек болсо, анда сизге азырча орозо кармашты мен сунуштабайм дарыгер катары. Кожныйга барсам стресстен деп Новосалик деген маз жазып берди. Атам коркунучтуу эмеспи? Эми мындай да, Нурик, мен сизге жооп бердим башында, айтып кошумчалап коеюн. Врач жазып берген нерседен коркпош керек. Тем более аны ич деп бериптир да, сыртка сүйкө деп бериптир. Андан эмнеге кыжалат болосуз? Колдоно бериңиз. Эгер аны ичиңиз деп айтса, ошондо балким ойлонсоңуз болот. Ошондой болгондо дагы врач жазып берип аткан нерсе болгондон кийин коркпой эле колдоно берсеңиз болот. 7 жашар балага антигриппин ичирсе болобу взрослыйдан? Взрослыйдыкы болбойт. Жаш баланын өзүнүкү болсо берсеңиз болот. Гастрит деген эмне? Гастрит деген ашказандын ички чел кабыгынын сезгенүүсү. Алейкум ассалам. Так, өт жок болсо жооп бердим. Ассаламу алейкум доктор. Алейкум ассалам акыл аке. Кандайсыз? Парда чыкканда кулак укпай калат 5 мүнөттөй. Пардан чыкканда кулак укпай калат 5 мүнөттөй. Ачыгы менде жооп жок. Ошондой болсо да айтып коеюн, эмне кылышыңыз керек экенин. Биринчи кезекте кулакты аудиограмма кылдырып көрүш керек. Кулак тешилген эмессизби? Анан ошого карап билинет. Семирип кеткендерге айтыңчы, движение жардам бербей, и физиология тоже жардам бербеди. Айтымат, демек, семирип кеткен болсоңуз, эми муну кыска убакытта семирип кетпейсиз да, көбүрөөк убакытта семиресиз. Аз дегенде адам 2 жылда семирет. Анан аны жоготуш үчүн 1 ай аздык кылат, 2 ай аздык кылат. Аз дегенде жарым жыл аракет кылыш керек. Анан кыймыл аракет албетте өтө жакшы, ансыз арыктоо мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө кыймыл аракетти көбөйтүш керек, бирок ушуга эле таянып алган болбойт. Анан сиздин маалыматыңыз дагы 100% эмес да. Чын эле көп кыймыл аракет болуп атабы, чын эле спорт болуп атабы, жокпу? Канчалык деңгээлде? Үзгүлтүксүз болуп жатабы же ортодо токтоп калган учурлар барбы? Бир нерсени баштадыңызбы, көбүрөөк убакытка чейин кылыш керек да. Анан убакыт өткөн сайын, мисалы, бүгүн кечээкиге караганда көбүрөөк кыймылдаш керек, эртең бүгүнкүгө караганда аз-аздан жылыш болуш керек. Ошону менен бирге эле питанияны да оңдош керек, тамакты тыйыш керек. Бир сөз менен айтканда, тамакты тыймайын, жылыш болбойт, мучнойлорду жебеңиздер. Ошондо арыктай баштайсыздар. Алейкум ассалам. Айызды. Так, сиз каяктасыз? Мен Оштомун. Атам мурун авария болгон экен, ошондо башына удар алган экен. Тез эле башым дейт, эмне кылса болот? Бул суроого дагы жооп берейин. Авария, баш ооруу деп жазып койлу, баш ооруу. Мындай да, авария менен баш ооруган бири-биринин андай деле тиешеси жок да. Атаңыздын башы мындан ооруп жаткан жок. Мисалы, 2 ай мурда, максимум бир жарым жылга чейин өзүнүн бир таасирин бериши мүмкүн. Бирок авария көп убакыт болгон болсо, ал эч кандай деле эме болбойт. Баштын ооруганы бул баштын өзүнөн эле.
кандайдыр бир оорусу бар баштан. Ошон үчүн невропатолог менен кеңешип дарысын ичиш керек. Мен оштомун издегендерге онлайн консультация алам дегендер личкага тиктоктон жазсаңыздар болот. Номер бериңиз десеңиз да жазып, мен номерими берем, онлайн консультация кылабыз, суроолоруңуздарга жооп берем. Эгер офлайн консультация десеңиздер, анда жолугушуу убактысын алдын ала келишишибиз керек болот. Мен номерим берем, кайсы күнү, кайсы учурда жолугушуубузду сүйлөшөбүз. Анан онлайн консультация менден 10 мүнөт, 15 мүнөт, балким кээде 20 мүнөт деле болот. Андан кийин дагы бир айга чейин суроолорго жооп алып турам десеңиздер, консультациянын баасы 500 сом болот. Анан жолугуп консультация алсаңыздар, анда 1000 сом. Ошону билип коюңуздар. Доктор, эндоскопия кылдым, ашказан сплошная эрозия. Акыл аке, жөнөтүң результатыңызды, сүйлөшөбүз. Жөнөтүң мага. Аябай сабырдуу экенсиң, рахмат. Атам мурун авария болгон, жооп бердим. 7 жашар балага жооп бердим. Ич катуу эмнеден кызмагымдан бери. Аяна Кабылова, мен сизге жооп бербей эле личкага көрүң деп айтмакмын. Ич катуу боюнча бир канча видеолор чыгарып койгонмун. Акыркылардын бирөөсүндө дагы бар. Болбосо ич катуу доктор Аманбаев деп жазсаңыздар чыгат. Ошол видеолорду көрүңүздөр. Ич катуу доктор Аманбаев деп жазыңыздар. TikTok'ка же YouTube'да дагы бар. Өзүм жүрөм алым. Сыяктуу. Айпери жакшы болуп кет. Зопко эмне жакшы? Зопко эч нерсе сунушталбайт. Эч нерсе сунушталбайт. Боор менен бөйрөккө өдө кол менен нитроксалин экаиш деген болобу. Врач айткан болсо иче бериңиз. Эфир ачты. Оң кабыргам кармасам ооруп атат. Без сочуп алгандай го эмнеден. Оң кабыргам кармасам ооруп атат. Без сочуп алгандай го эмнеден. Кабыргабыз деле оорушу мүмкүн. Кабырга аралык невралгия деген оору бар, билесиздер. Ошолдон болушу мүмкүн. Жөнөкөй эле маздар бар го, ооруну калтырчу. Ошол маздарды сүйкөп көрүңүздөр. Гүл майрамычы. Эгерде ошону менен калып кетсе жакшы. Болбосо Мелбек мисалы ушундай дарылар бар. Бирок ооруну калтырчу дарыларды 5 күндөн ашык колдонбоңуздар. 5 күндө жыйынтык болбосо врачка барыш керек болот. Зоп жүрөккө таасир береби? Ооба, эгер базидова болезнь болсо жүрөктү тахикардиясына алып келет. Тахикардия деген сөз жүрөк 1 мүнөттө 90дон ашык жолу согуп коет дегенди билдирет да. Жүрөк 1 мүнөттө 60-тан 90го чейин санда согот. Эгер 90дон ашса тахикардия дейбиз, 60-тан аз болсо тескерисинче биз брадикардия деп коебуз. Экөөсү тең жаман, экөөсү тең зыяндуу. Ошон үчүн текшерилиш керек болот. Эгерде тахикардия болуп жатсаңыз, жаман жөтөлүп жатам. Жаман сүт ичип көрүңүзчү. Сүткө бир аз сода кошуп ичип көрүңүз. Сүткө бир аз бал кошуп ичип көрүңүз. Сүткө бир аз жумуртканын сарысын кошуп ичип көрүңүз. Тамакты туз менен чайкаңыз, тамакты сода менен чайкаңыз. Ысык суунун буусуна дем алыңыз. Анан суукта жүрбөңүз, жакшы болуп кетесиз. Анан кылсак кайра пайда болбойбу? Бул суроого эми кантип жооп берем? Эми алып салгандан кийин ал жок болот да. Алып салгандан жок болот. Киндикте грыжа, улам чоңоюп жатат. Операция башка кандай чара? Бир эле жолу операция эле бар, башка жолу жок. Жеңишгүл Сулайманова. Бирок грыжа бул коркунучтуу нерсе эмес. Качан болсо деле операция кылдырсаңыз болот. Кийинки эндокринолог эмнени карайт? Гормондорду карайт, гормоналдык ооруларды карайт. Биринчи кезекте семирүүнү карайт. Зоптун түрлөрүн карайт. Сахарный диабетти карайт. Анан бөйрөк үстүндө без бар, ошонун ооруларын карайт. Анан дагы гигантизм, карликовый рост деген ушундай гормоналдык оорулардын бардык түрүн карайт. Сахарный диабет деген бар. Өттүм былтыр алдырып, былтыр орозо кармадым сонун. Эгерде былтыр алдырган болсоңуз, анда кармай берсеңиз болот. Доктор, менде зоп бар, тамагымда ооруп атат, лүголия колдонсом болобу, бирок биот жөтөл деген врачтар.
Йод жөтөлтпө деген врач. Так, сурооңуз бир аз түшүнүксүз, макул жооп берген аракет кылайын. Зоб бар болсо гормондорду текшериш керек. Баарыңыздарга айтып коеюн, кимдин зобу бар болсо гормондорду текшертиңиздер. Гормондорду өзгөрүү болсо, ошондо дарыланууга сиздерде муктаждык бар. Эгер гормондорду өзгөрүү жок болсо, муктаждык жок, зобду унутасыздар, гормондорду текшертип турасыздар. 1 жылда 1 жолу болду, башка эч нерсе кылбайсыздар. Анан лиголя дегениңизди түшүнбөдүм. Йод жөтөлтпө деген врачтар, көп жөтөлтпө. Врач эми кантип сизди талап кое алат жөтөлбө деп? Ал жагын биле албадым. Алейкум ассалам. Ич курулдай берет. Ич курулдай берсе, жанагы квашеный капуста деген салат бар, билесиздерби? Квашеный капуста. Ушуну жеп көрсөңүз, бир аз күн жеп көрүңчү. 1 айга чейин, күндө эмес эми. 1 жумада 2 жолда жеп турсаңыз жардам берет болуш керек. Урса капуста ичсе болобу бүткө? Болот. Таш жок болсо эле жей бериңиз. Ашказанда гастрит бар, кээде куурулган тамак жеп коем, күчөйүп кетпейби? Ашказанда гастрит бар. Эми кээде жесеңиз өтө жакшы. Гастрит көпчүлүк адамдарда бар. Жей бериңиз. Күндө жебесеңиз дагы жакшы. Негизи куурулган тамактар зыян да, бирок дээрлик 99% деп коелу. Эми көп айтып коюп атам. 99% куурулган тамак жейбиз. Өтүм барды, запормун, каатым жок, 3 ай болду. Али запор нестөө болду. Индира өт боюнча видеолорум бар, көрүңүз. Кошумча дагы айтып өтөйүн. Запормун, өтүм жок. 3 ай мурда өтүңүздү алдырдым деп атасыз. Ошондойбу? Өтүңүздү алдырган болсоңуз, тез тамактанып турасыз 1 жылга чейин. Bir күндө 4 жолу тамак жеңиз, аз-аздан. Эми өтө аз эмес, азырактан 4 жолу тамак жеңиз, куурулган жебеңиз. Запор эми причинасы көп. Запор боюнча видеолор бар, көрсөңүз болот келип. Бут эмнеден шишейт? Ушул суроого жооп берейин. Демек, буттун шишүүсүнүн дагы көп себептери бар. Муну дагы физиологический десек болот, и патологический. Физиологический нормада боло турган шишик, патологический бул оорудан улам болгон шишик. Физиологический качан ишейт? Мисалы, сиз тик туруп иштесеңиз, сууну кечке көп ичкен болсоңуз, так, ушул эки себептен эң башкысы. Ушинтип ишип, анан кечкурун эртең менен жок болуп кетсе, бул норма. Эгерде ишик дайыма болуп атса, анда бул патологический оорудан улам ишиген болот. Мындай учурда эмне кылабыз? Мындай учурда текшерилиш керек болот. Биринчи кезекте терапевт деген врачка барасыздар. Ал негизги анализдерди жазып берет сиздерге. Бөйрөктүн анализин жазып берет. Анан общий анализ жазып берет. Ушуларды тапшырып көрөсүздөр. Эгер бөйрөк жакшы болсо, анда жүрөктү текшериш керек болот. Жүрөктөн, бөйрөктөн эң башкысы. Мында кайсы оорудан ишиши мүмкүн буттар? Организмде суунун кармалышы ошо бөйрөккө байланыштуу да, анан жүрөккө байланыштуу. Ошон үчүн жүрөк менен бөйрөк текшериш керек болот. Чийки ак күрөш жегиле моун ооруга дары дейт. Кандай карайсыз? Эми мен жебеңиздер деп айтпайм, бирок күнүнө 5тен кошуп 300-400 жеткирип деген жери мага жакпады ачыгы. Ар бир эле нерсени ашыкча колдонсок, мисалы жада калса сууну да ашыкча колдонсок зыян болот да. Ошон үчүн анчалык көп колдонушту мен сунуштабайт элем. Тескерисинче зыян болуп калат. Бул уйку безиңиздерди оорутуп алышыңыздар мүмкүн, ашказанды оорутуп аласыздар, ич катуудан көп жабыркайсыздар. Ошон үчүн мен аны сунуштабайм. Бул недоказанный нерсе. Бир адам айтып коюуса эле, ошону кайталай бериштин кереги жок. Ал ким? Чын эле ага жардам бердиби же жокпу? Ошон үчүн сунуштабайм да мен. Так, ассаламу алейкум. Рентген таза чыкты, бирок жөтөл калбай кыйнады, 2 ай болду. Бул аллергический жөтөл болушу мүмкүн да сиздеги. Аллергияга текшерилип көрүңүз. После лечения 14 күндөн кийин жесе болот. Эмнени?
Так, саламатсызбы? Менин эки көкүрөгүмдүн ортосу тамак жегенден кийин сиңбей көпкө чейин турат ашказаным. Панкреатин деген дары бар. Ошонун экөөсүн ичсеңиз жардам берет. Кантип толсо болот? Кантип толсо болот? Эми толгонго аракет кылбай эле коюңуз. Туура тамактана бериңиз. Толчу болсоңуз толосуп баары бир. Эмеспи доктор? Түшүнбөдүм. Ассаламу алейкум рентген. Эфир аштыруу бөйрөктө болушу мүмкүн. Бүт эмнеден шишейт 2 жыл болду. Кээде жанып калат, бөйрөгүм ооруп, бирок тахикардия. Значит, сизде жүрөктө дагы проблема бар и бөйрөктө дагы проблема бар. Алейкум ассалам. Эмне келди? Менин өтүм бар, жооп бердим буга. Кечиресиз, мен маздан коркподум, карайып аткан. Түшүндүм, Нурик, түшүндүм. Кыжалаттам, негизи кечинде жатканда путум ооруйт. На всех случай, ошол буттун ошол карайт деп атпайсызбы? Ошол жерин сөөктөрүн рентген кылдырып коюңуз. Рентген. Буттун ошол жерин рентген кылдырып коюңуз. Анан ревма тест тапшырып коюңуз, бруцеллезга анализ тапшырып коюңуз, ревма тест тапшырып коюңуз и ошол карайган жерди рентген кылдырып коюңуз, бутту, сөөктөрүн. Анан мүмкүн болсо УЗИ да кылдырсаңыз болот, кан тамырларды УЗИ кылдырып. Эми бул көңүлүңүздү тынч кылыш үчүн да. Гепатитти дарыласа айыгабы? Айыкпаган оору жок. Айыкпаган бейтаптар бар да. Мындай көп положительный нерселер болсо деле, отрицательный нерсени таба берген адамдар көп. Ошолор айыкпайт. Эми айыгуу деген кандай өзү? Эгерде өзүңүздү жакшы сезип аткан болсоңуз, анализде жакшы жылыштар бар болсо, вирус төмөндөгөн болсо, демек сиз айыкканыңыз ошол. Анан такыр айыгып, такыр кутулуп кетем деп үмүт кылбаңыз. Гепатит болдуңузбу, значит, ошону менен жашайсыз акырына чейин. Бирок анализдериңиз жакшы болуп турса, айтканды кылып турсаңыз врачтан, значит, бардыгы жакшы болот дайыма. Анан фиброскан деген аппарат бар. Ошого текшерилип койсоңуз болот анча-мынча. УЗИ кылып койсоңуз болот анча-мынча. Анан дагы бир сөз. Мисалы, врачтар албетте ниетибиз жакшы, сиздердин айыгышыңыздарды, мүмкүн болсо оорубай эле жүрө беришиңиздерди каалайбыз. Ошондой болсо да мүмкүнчүлүк чектелүү, медицинанын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Бирок эгерде адам кааласа, бардык нерсени өдөсүнөн чыкса болот. Дегеним, ар бир ооруну айыктырууда көп ыкмалар бар да, бир эле медицинага таянып туруп албаш керек. Эгер толугу менен жок болгуңуз келсе, мисалы апитерапия деген бар, уксаңыздар керек. Анан эң башкы нерсе эмне айтайынбы? Кайсы гана оору менен оорубаңыз, эң башкы кыла турган нерсеңиз бул жаратканга таянып, ошодон жардам сураш керек да. Аллахтан жардам сураш керек. Күндө сураңыз и ошого жараша аракет кылыңыз. Буюрса жакшы болот ден соолугуңуз. Анан айтып коеюн дагы бир нерсени. Адамдын өмүрү чексиз эмес. Ар бирибиз максимум 100 жыл жашайбыз. Ошон үчүн мындай оорудан такыр кутулушум керек, мен чексиз жашайм дегендей ойдо болбоңуз. Баары бир акыры бир күн келет. Ошон үчүн адам өзүн даярдай бериш керек да, акыркы күнүндө жакшы боло бериш керек. Бирок Кудайдан тилеп, аракет кылсаңыз, буюрса жакшы болот. Оор салмактуулуктан да пут ооруйбу? Ал албетте нагрузка түшөт да. Ар бир адам табигый норма салмагы болот. Мисалы, мен 1,76 болсом, боюм 76 килограмм болушум керек. Эгер ушудан 1 килограмм ашсам дагы, кыймыл аракет көбөйгөндө бутка күч келет. Муундарга, айрыкча тизенин муундарына күч келип оорутушу мүмкүн. Ошон үчүн салмакты нормада алып жүрүшүбүз керек. Мен айтканымдай, доктор, сиз педиатрсызбы? Жок, чоңдордун врачымын. Рахмат чоң.
Balamdын оң колу алы жок, жымырап атат дей берет. Жума болду. Бир жума болду. Баламдын оң колу алы жок, жымырап атат дейт. Бир жума болду. Баланын оң колу алы жок, жымырап атат дейт. Баланын ушундай симптомдор болбосо, бул жөн жайынан эмес, сөзсүз түрдө көрсөтүңүз. Невропатологго көрсөтөсүз. Номериңизди берсеңиз онлайн консультация алайын деген. Арушка, личкага жазып коюңуз. Личкага TikToktон номер бериң деп жазып койсоңуздар, мен сиздерге номерин берем. Консультация боюнча айтып өтөйүн. Онлайн консультация 500 сом. Сиздер мага Мбанк аркылуу же болбосо идентификация кылып 500 сом төлөгөнүңүздөрдөн кийин чегин WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр, мен сиздерге максимум 1 сутканын ичинде байланышка чыгам, өзүм чалам, анан сүйлөшөбүз. Анан номерими ошол личкага жазсаңыздар берем. Эгерде жолугуп консультация алам десеңиздер 1000 сом болот. Жолугушуу күнүн дагы келишибизге туура келет. Себеби мен больницада постоянный болбойм. Ошон үчүн сүйлөшүп анан жолугабыз. Личкага жазсаңыздар болот, мен менен байланышкысы келгендер. Так, срочно врачка жөнөңүз. 12 жашар баланын тизесинин капталынан сөөгөсү жатат. Эмне кылса болот? Ортопед врачтан сурайсыз. Ортопед врачтан, ортопед, детский ортопедден сурайсыз. Гормонго анализ ТТГ тапшырсам 126 чыгып калды. Эмне лечение кылсам болот? Сиздики аутоиммунный тиреоидит деген оору экен. Эми жаман эмес, коркунучтуу эмес. Муну азайтыш керек. 100 миллиграммдан баштай бериңиз. Эутирокс деген дары бар. Эутирокс. 100 миллиграмм. Күнүнө эртең менен 1 маал ичесиз. 1 айдан кийин кайра тапшырып көрүңүз ТТГны. Анан ТТГ өтө көп болуп тур, ошон үчүн башка анализдерди дагы көрүш керек бул жерде. Т4, Т3 свободный деген анализдер бар. Антитела КТГ, антитела КТП деген анализдер бар. Ошолорду дагы кошо тапшырасыз. Результатын көрүш керек. Аркамдын териси ачышып атат неден. Күнгө күйгөн дейин десем, азыр суук. Так, кандайдыр бир кийимден аллергия болсоңуз керек. Балким самындан го дээрлик аллергия болбойсуз. Ачыгы биле албадым. Креатининди кантип түшүрөбүз? Креатининди түшүрүш үчүнбү? Так, бир эле нерсе менен түшүрүп коюш кыйын да муну. Бир эле нерсе менен түшүрүп коюш кыйын. Ошон үчүн көп нерсе кылышка туура келет. Көп нерсе кылышка туура келет да. Бөйрөктүн мүмкүнчүлүктөрүн көрүш керек биринчи. Бөйрөктүн мүмкүнчүлүктөрү канчалык деңгээлде? Анализдерди көрүш керек. Нефролог менен кеңешсеңиз болот. Мага деле личкага жазсаңыз болот. Аллергический болушу мүмкүн. Так, кулакта шум бар, не кылабыз? Моюн, баш жакшы экен. Так, моюн жакшы. Моюндан болбойт да кулактан шум болгону. Баштан болушу мүмкүн, бирок каныңыз аз болушу мүмкүн сиздин. Каныңыз аз болушу мүмкүн. Давлениеңиз бийик болушу мүмкүн. Ошодон дагы болот. Саламатсызбы? 1 жаш 7 айлык баламдын тынбай ичи өтүп атат. Ар кандай порошок дарыларды ичирдим. Врачка барыңыз, тез врачка барыңыз. Эсли сахар болсо да бүт шишейт экен. Эсли сахар болуп, анан бөйрөгү ооруп калса, ошондо шишейт. Сахардын өзүнөн ишебейт. Суулуунун зыяны жокпу? Абсолютно зыяны жок, бирок чексиз колдонбоңуз. Тамагым буулуп калат, эмне кылсам болот? Тамагым буулуп калат, эмне кылсам болот? Тамагым буулуп калат, эмне кылсам болот? Аныкташ керек себебин. Аныкташ керек. Аныкташ үчүн биринчи кезекте өпкөнү текшериш керек. Өпкөнү, жүрөктү текшериш керек. Панкреатитте муундарым ооруп жатат. Эмнеге панкреатитте? Жок, панкреатит муундарды оорутпайт. Панкреатит муундарды оорутпайт. Зобко канча анализ тапшырыш керек? 5 анализ болот, общий. Ошол анализдерди тапшырып, результатын көрүш керек. Бутум муздай тысыбайт, эмне кылсам болот? Бутум муздаган эми причинасы көп да. Причинасы көп. Жанагы желин бөтөлкөгө ысык суу коюп, ошону буттун таманын астына коюп жатыңыз.
Азыр кээ биргилер күрүчтү жуубай ичип атышат, 3 айга зыян эмеспи? Вообще эле менимче bunun пайдасы деле жок. Ошону менен бир оорудан айыгып кетем деген менимче бул акылсыздык го. Кызым 17 жаш тынбай бут колум ооруп жатат дейт, бирок оорусун жылып оорутат дейт. Нейро жок, аталышын билбейм бул оорунун, бирок нервтен болуп калат. Невропатолог менен кеңеш керек. Кабинетте кир вирус бактерия болсо, противирусный тазалап жүрсөм, щитовидка жарылып кетпейинби? Жок, щитовидка кантип жарылып кетсин? Мен күндө аябай одышка болуп жатам. Жүрөгүмбү деп дары ичим, кыйналып кеттим, рахмат. Эми аныкташтырыш керек да, аныкташтырыш керек. КЖ аныкташтырыш керек. Врачка барсаңыз эле сизге жардам берет. Келиңиз болбосо мен алдыма деле. Улан балам, мен бутум манжаларым уктап калганга окшоп турат, анан уйку аз. Так, уктап калганга окшоп атканын эми ачыгы 100% мына ушудан деп айта албайм. Магний жардам берет деген такталбаган маалыматтар бар. Магний B6 болбосо магнийдин американский бар. Ошону алып ичип көрүңүз. Жардам болсо бир ушудан жардам болот. Анан жаңгактарда дагы магний көп болот. Жаңгак жеп көрүңүз. Анан уйку аз болсо зыян эмес. Уйку аз болсо эми ар бир адамдын өзүнүн нормасы болот да. Бир аз көбөйткөн аракет кылың өз алыңызга. Алейкум ассалам. Жок, эндокринологмун. Орозо кармаса болот. Башыман бир тамырым тартышат. Эми тартышат дегениңиз кандай? Ооруйт дегенсеңиз бир сөз. Түшүнүксүз суроо болуп калды мага. Ички зоб менде бар экен, эмне кылыш керек? Гормондоруңузду көрүшүм керек, ошого карап дары жазып бере алам. Жировой гепатозго орозо кармаса өтө сонун болот. Жировой гепатоз болгондор барыңыздар орозо кармаңыздар. Жировой гепатозуңуздар бир кыйла жеңилдейт, айыгып кетпесе дагы. Кан аз болсо жүрөк баттан согуп токтоп кайра өзүнө келет. 6 жыл муну ошентип текшерсем жүрөк таза чыккан. Кан аз болсо жүрөк баттан согуп токтоп кайра өзүнө келбей 6 жыл мурун ошентип текшерет. 6 жыл мурун текшерилсеңиз эми өзүңүзгө өтө аз карайт экенсиз да, өзүңүздү жакшы көрбөйт экенсиз. Кантип бир жыл барганга дагы болбосун. УЗИден зоб жок чыккан, тамагы менен да кысылып аба жетпей калат. Кызымын 18 жашта неден болушу мүмкүн? Эме деген оору бар, панический атака деген, ошодон болушу мүмкүн. Муну невропатолог дарылайт. УЗИден зоб чыккан, иногда кысылып аба жетпей. Кысылганы бул обязательно эле зобтон эмес, 18 жашта неде болушу мүмкүн. Полиартритке эмне лечение алса болот? Полиартритке жанагы интернетте жүрөт го, буудайды өндүрүп, анан ошонун согун чыгарып, ак сок, көк сок деп ошону ичип көрүңүз, жардам берет буюрса. Ошол врачтын айтканынан сырткары. Анан полиартрит, артрит ушулар постоянный жанагы гормон, анан эмелерди көп алат да. НПВСтерди көп ичесиздер. Ошон үчүн бөйрөктү, боорду, жүрөктү жакшылап текшертип туруңуздар. Себеби дарынын зыяны дагы өтө күчтүү болот. Ошон үчүн текшертип туруңуздар. Текшертип анализдерин. Кызымдын аллергиясы бар, таттуудан жөтөлүп жатат, дагы жакшылап анализ тапшырыш керек. Каяка. Эми эмнеден аллергия экенин сиз билип атасыз. Ошон үчүн ошодон эле алыс кылган аракет кылың. Аллергиянын анализдери өтө кымбат. Кремний, ал эмне? Өт коюланып кетиптир, эмне ичсем болот? Суу ичиңиз. Сиз кайсы жерде иштейсиз, апамды көргөзөйүн деген. Мен ош шаарында Аксон деген клиникада иштейм. Номериме келесиздер. Байланышып келиңиздер. Личкадан жазсаңыздар, номерим берем. Менин өтүм, ашказаным ооруп атат, эмне кылсам болот? Эми дарыланыш керек. Дарыланганга чейин омепразол ичип туруңуз, ашказанга өткө аллохол ичип туруңуз. Боюнда барлар орозо кармаса болобу? 3 айга чейин алгачкы биринчи триместр деп коебузбу? Кармаса болот. Бул эми молдекелердин айтканы да. Ошондой болсо да баары бир менен врач катары витамин, кандайдыр минералдар жетпей калбас үчүн организмге табамактын бир тараптан күнөө болуп калса керек, антип айтканым. Бирок кош бойлуулукта
менимче орозо кармабай турган жакшы. Фолиевый кислота, йодомарин, ушуларды ичип турсаңыздар дагы жакшы болот. Боюнда барлар. Сезим деген поликлиника бар, аллергический жакшы дешет. Менин кызымдын таманы саргайып кетти, эмне грипп болду эле. Эмнеге? Саргайып кеткен болсо, сары көрүнгөн майдан болот да. Ачыгы точно айта албайм муну дагы. Грипптен эле саргайып кетпейт. Бөйрөгүн, боорун текшертиңиз. Панкреатит тутса болобу? Панкреатиткеби? Панкреатит бир күндө бир 4-5 жол тамак жеш керек да негизи. 1-2 күн тутуп көрүң, кыйналсаңыз тутпай коесуз. Сиз кайсы жерде иштейсиз? Ош шаарында, Атылаңга барса болобу, кулактын шумуна. Эми Атлантты түздөп коюп деген нерселер бар, бирок мен буга толук ишене албайм буга дагы. Боюнда бар, ичим катып атат, эмне жардам берет? Боюңузда болуп ичиңиз катып атса, питанияны оңдоңуз, жашылчаларды жеңиз. Так, жөтөл кетпей атат, 20 күн ашты. Кээде жөтөл көпкө созулат, өзү 2-3 айда өзү токтойт. Салам алейкум, апамдын буту көп отурса ооруп калат, эмне кылыш керек? Отурбасын. Алейкум ассалам. Суулум кандай ичсе болот? Жиротложение болуп кетиптир. Суулууну кадимкидей иче бересиздер. Алейкум ассалам. Диабеттен 15 килограмм артап кеттим, бир аз семирсем болобу? Эгерде ушундай болгон болсоңуз, сиз инсулинге өтүшүңүз керек менимче. Жакшылап текшерилиңиз, гормон текшертиңиз. Келсеңиз мен жакшылап лечение кылып берем. 15 килограмм арттады деген сөз, бул уйку без почти иштебей калды деген сөз да. Өтө ооруса эмне ичем? Өтө ооруса өттүн дарыларын ичесиз да. Чоң рахмат доктор, ишиңизге ийгилик. Өтө ооруса эмне ичем? Өт боюнча видеолор бар, көрүңүздөр. Өтүм алдырган 3 ай болду. Орозо кармасам болобу? Азырча болбойт. Эч курдуны жарым жыл күтүң. Буттун бармагы эмнеге ооруйт? Буттун бармагы артриттен оорушу мүмкүн. Полиартриттен. Өтүм жок, кантип арттасам болот? Артташ үчүн тамакты жеш керек да. Так, саламатсызбы? Мен орозодо терим кургады, аябай эмне себептен? Орозодо эле кургап туруп кайра өзүнө келип кеттиби? Сиз менен сүйлөшүш керек. Геморройду кантип айыктырса болот? Ичиңиз катыбаш керек, ичиңиз өтпөш керек. Баарыңыздарга бейпил түндейин жарым сааттык 40 мүнөт эфир кылдык. Жакшы туруңуздар, буюрса дагы алдыда эфирлер болот. Бардык суроолоруңуздарга алдыда жооп берем. Катталуучу эместер катталып коюңуздар, анан эме кылыңыздар. Суроолоруңуздар болсо личкадан номерди алсаңыздар болот. Консультация платный.